Той деген кожо жок, мекенден алыстап, бул жака келген жаш улан кыздар келип алып, кээ бир кыздар ата-энесинен уруксатсыз турмушка чыгып кетип, качан ата-энеси тияктан сөздү бышырып, мына ушул кудалар менен 1000 жылдык куда болсок деп кызына телефон чалып, тез келе кал кызым, биз сени бул жерге болгон атабыз дегенде, анан баякы турмушка атасы менен апасына айтпай чыгып алгандар анан ушундай бир жаман иштерди ойлоп таап атат. Мен бул жигитке турмушка чыгып алдым эле. Эми ошону кантип жашырсам болот? Ушул положенияден кантип чыгып кетсем болот деп. Тияктан бир жигит келет. 3 баласы же 3 кызын, жубайын тура тургула, мен бир иштеп, чеңгел акча алып келейин деп келип, бул жерге келип, Москванын ысыгы, суугу аны алдап олтуруп, азгырып, анан жаман адамдарга кошулуп, бул жактан кимдир бирөөгө эптеп, бирөөнүн көзүн боеп, нике окутуп алып жашап, четтен табылат экен. Мына ушу Москвага келгенден баштап телефон тынбады. Жаткан мейманканага чейин барып атышат. Чыгып коесузбу? Бекитип жөнөтүп атат каттарды. Мен ушундай акыбалга туш келип калдым. Кош бойлуу болуп калып, аны эмне кылышым керек? Тияка барып төрөп, бекинип, ата-энеме көрүнбөй, баланы бирөөгө берип, кайра келип жашай берейинби дегенге чейин барып атышат. Куулук адам баласынын өзүнүн башын жейт. Шуну билгиле, куулук адам баласынын өзүнүн башын жейт. Эгер башын жебесе, үй бүлөсүнүн бирөөсүнүн башын жейт. Кара чечеге уулу менен кызынын башын жеши мүмкүн, Кудай сактасын. Москвачылык деп коелу, бүт баардыгын сен жасай бербеш керек да.